Саламатсыздарбы, менин каналыма жазылгандар. Бүгүнкү мен айта турган тема бул деген дүйнө жүзү боюнча коммунизмдин капитализмге жеңилиши. Бир китеп бар да, анын автору Йохан Нойберг. Ал деген китептин аталышы ушул глобалдык капитализмге коргоо сөзү. Глобалдык капитализмге колдоо же коргоо сөзү деген китепти тапсаңыздар, Йохан Нойберг. Ал англис тилинде, ал орус тилинде бар, кыргыз тилинде которулганбы жокпу азырынча билбейм, таба элекмин кыргыз тилинде. Эгерде баягы кыргыз тилинде контентти жараткан ошол котормочулар болсо, силерге суранычы ошону которуп берсеңер жакшы болмок. Ал китепте Йохан Нойберг деген окуган европалык университеттерди көп сабак берген экономист, таанылган экономист, австриялык экономикалык мектептин мындай кандайдыр бир мугалими, ошо колдоочусу. Ал деген ушул нерсени айтат да. Дүйнө жүзү боюнча ошо биз баягы Орусиядан, Кытайдан, башка социалисттик деп аталган Венесуэладан, ошол эгер араб мамлекеттерден пропаганда угабыз, ал пропаганда боюнча ошо дүйнө жүзүн капитализм кырды, дүйнө жүзүн капитализм кыйнап атат, капитализм баарын жок кылып атат, капитализм баягы дүйнө жакырчылыгын көбөйтүп атат, капиталисттер начар адамдар деген. Капитализм өзү бул кандайдыр бир жамандык деп ушундай көп пропаганда куюлат да элдин кулактарына. Бирок тилекке ошол коммунисттердин тилегине каршы эң ушундай баягы дүйнөнүн байлыгын көбөйткөн, дүйнөнүн өлүмдөрүн азайткан, дүйнө адам санын көбөйткөнгө ушундай шарт түзгөн нерсе бул капитализм деп айтып атат да. Ал деген фактылар менен дүйнөлүк экономиканын өнүгүүсүн көрсөтөт. Ал өнүгүүсүн байкасак, ошол дүйнө жүзүндө чын эле ошол капитализмге өтүп кеткен өлкөлөр тез-тез өнүгүп, байлыкка жетип, алардын калкы жакырчылыктан чыгып, жакырчылыктын жаңы стандарты пайда болуп, мисалы үчүн дүйнө жүзү боюнча азыр үйүңдө 2 телевизор бар болсо, 1 машинең бар болсо, жакыр деп эсептелесиң да. Бирок кечеки мисалкы Совет Союзунан чыккан өлкөлөрдү карасак, 2 машинеси бар, телевизору бар, үйү бар адам бай деп эсептелинет да. Ошол деңгээлге жеткирген бул капитализм деп айтып атат да. Ошол жаштарга албетте баягы жаштарда мүлк жок, эчтеке жок, баары ата-энесиники, баягы уулу мисалы үчүн эжелер, агалар баягы мүлктү басып алса, мындай жаш кичүүлөрү өзүн начар сезет да, анан коммунизм деңсей баштайт да. Бул байлардан баарын алыш керек, кетейлерге бериш керек деп. Бирок чын айтканда ошол байлык дайыма эмгек менен түзүлөт да. Анан чын айтканда үй бүлөлөрдүн кичилери көбүрөөк анан өзүнө мүлк жасап алышат да, мындай аракет кылып, анткени мотивациясы күчтүү болот да. Бирок туура эмес жакка кетсе, коммунизм жакка кетсе, албетте алар баягы байлыкты көбөйтүш үчүн согуш жарыялап, баягы адам өлтүрүп, ушундай революция кылып, ушундай ойлорго кетип калышат да. Революциянын эң начар жагына ошо ооп кетишет. Бирок чынын айтса, ошол Нойбергди окусак, Нойберг таза далилдейт да, капитализм дүйнө жүзүн байытып атат, адамдарды адам кылып атат, узун тынчтыкты капитализм алып келип атат. Ушул капитализмдин натыйжасында адамзат бүгүнкү күндө 7-8 миллиард санына жетти. Албетте бүт жерде бирдей байлык мындай тараган жок. Көп дагы жакыр өлкөлөр бар да, көп ачкачарчылык бар. Биздин эле өлкөдө абдан көп да. Жадаганса бай деп аталган Казакстан кошунабызга, баягы кээ бир региондорго барсак, аякта да мындай оор жашоо менен жашаган адамдар кескин көп. Ушул негизи баягы азырынча бүт максаттар мындай аша элек да. Капитализм баары бир баягы жөндөмү бар, акылы бар, мындай кичине тезирээк ойлогон, шакылдаган ушундай тың адамдардын колуна байлыктын баарын үйүп коет. Тың эмес адамдын кичине баягы энергиясы азыраак, ушундай кандайдыр өзүнүн өзгөчөлүгү бар, ушундай күрөшкө даяр эмес адамдардын байлыгын алып коет да, албетте. Аларга көп мындай байлык келбей калат. Ошондуктан капитализмди жек көрүүнүн дагы мындай себептери бар болчу. Мурун социал-дарвинизм деген идеология аябай мындай 20-кылымда иштеп кетип, көп жакырчы адамдарды пайда кылган жана ошол адамдардын жашоосунда эч кандай башка тандоо бербей, аларга ошо байларга кыжырын келтирип, карама-каршылыкка алып келип, акырында көптөгөн ошол социалисттик революция, коммунизм, марксизм пайда болуп, социалисттик революциялар болуп кеткен, коммунизм түзгөн Сальвадор Алиенде, Чилиде, мисалы үчүн тиги Хуан Перон,
Венесуэлада азыр эле баягы эмелер, баягы Уго Чавес тууралуу коммунисттер, Кытайда чоң коммунисттик революция, Мао Цзэдун, анан ушул Түндүк Кореяда жана Ким Ир Сен, жана ушул бүт Пол Пот Камбоджада, ушул Советтер Союзу өзүнүн алсак да, биздин да өлкөдө ушул коммунисттер биздин баягы ислам өлкөсүн түзөбүз же болбосо демократиялык өлкөбүз түзөбүз деген ата бабаларыбызды качырып же болбосо өлтүрүп, репрессия кылып кийин ушундай коммунизм орнотуп ушундай кандайдыр бир нерселер болуп өткөн. Бирок азыркы баягы аягын карасак, ушул бүт жылдарды карасак, 20-кылымды карасак, 20-кылымда коммунисттик деп түзүлгөн бүт өлкөлөр экономикалык абалы начар болуп калды да. Алар түштү, алардын жашоо деңгээли ылдыйраак. Капитализм деп келаткан өлкөлөр социал дарвинизмден арылышып, акырында гуманизмге өтүп кетип, трансгуманизмге өтүп, алар адамды кайра колдоп, кайра баягы ушундай ар кандай кайрымдуулук буюмдарды түзүп, кайрымдуулук буюмдардын колу менен кайра ушул жакырчылыкты жеңгенге жол алышты да. Ошондо азыр карасак, бүт советтик, бүт коммунисттик деп аталган өлкөлөр баары жакырды, же болбосо начар абалда да, же болбосо кандайдыр бир мындай ресурстук каргышта калган да. Мисалы үчүн ошол эле Орусияны алсак, ошол эле Венесуэланы алсак, аларда нефть бар, ошон үчүн бай, а технологиясы жок. Анткени капиталисттик система технологияны иштеп чыкканга жөндөм салат, үндөйт, а технологиялык иштеп чыккандарга мындай байлык берет. Ал эми коммунисттик системада технологияны иштеп чыгуу бул деген мүмкүн эмес да, тоталитардык системаларда. Анткени аякта ушул баягы пландык экономика болгондуктан, аякта адамдын мындай жаңы нерсе жаратуу жөндөмүн, жаңы нерсе жаратуу ниетин басаңдатат да, кысат. Ошондо ал ниет ишке ашпай калат да. Ошон үчүн инновациялар мурунку коммунисттик өлкөлөрдөн аз чыгат. Советтер Союзун карасак эле көп инновациялык долбоорлорун капиталисттик өлкөлөрдөн урдап, анан Советтер Союзга внедрение мындай кылыптыр да. Карасак, кээ бир инновациялар бар, кээ бир окумуштуулар бар. Бирок окумуштуулардын көбү Советтер Союзунда кайра эле баягы Америка Кошмо Штаттарына, Евро биримдикке качып, аяктан анан ошол өзүнүн карьерасын түзүп, жаңы технологиялар алардан жаратышты. Мисалы үчүн вертолетту ойлоп тапкан орус Сикорский кайра эле Америка Кошмо Штаттарына кетип, аяктан ушул Сикорский деген корпорацияны түздү. Сергей Брин, Ларри Пейдж деле ушул жакын эле 21-кылымда эле Орусиядан качып Google'ды жасады да. Мисалы үчүн азыркы мен сиздер менен сүйлөшүп аткан YouTube ошонун жардамы менен болду. Аябай акылдуу Сергей Брин да, бирок постсоветтик өлкөдө ошол ишин жасай алган жок. Атасына рахмат айтып жүрөт да. Мени ушул Орусиядан, Советтер Союзунан, постсоветтик өлкөдөн чыгарганыңа чоң 1000 мертебе ыраазычылыгымды билдирем ата деп айтты да. Ал сөзүн издеп тапсаңар болот, англисчеде, орусчасында. Ошондой нерсе болуп атат да. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө коммунизм жеңилди. Бирок келечекте бир кызыктуу нерсе болот. Келечекте трансгуманизмдин аркасы менен технокоммунизм келет да. Технокоммунизм деген бул деген трансгуманизмдин бир бөлүгү. Дүйнөдө ошол жаңы колго жасалган интеллект пайда болуп, ал колго жасалган интеллект өзүнүн акылына кирип, ал деген ошол жер жүзүн акырындап багындыра баштайт. Ал деген көп нерсени ошол өзү чечип калат да. Жана жаңы технологияны алып келип, жаңы технологиялардын таасирин көбөйтөт. Адамдар ошол жаңы чыгарылган колго жасалган интеллект, колго жасалган акыл эс менен биригет да. Атайын баягы Илон Маск жасап жүрбөйбү, нейролинк деген. Мээсине проводдорду тыгабы, кандай кылат, ушуну биригет. Адамдар андан акырындап технология менен биригип, роботтор менен биригип, киборгка айланып, акырындап өзүнүн ой пикирин компьютерларга жүктөй баштайт. Ошондо баягы адамдар ушул технологияны башкаргандыктан, технологиялар мындай акылдуу машиналар иштеп баштагандыктан, баягы роботтор адамдардын жумушун жасап калат да көп учурда. Анда адамдар мындай күнү түнү иштебей, жакырлар аз болуп, жакырлар жок болуп кетиши да мүмкүн да. Ошондо баягы робот, мындай айтканда, роботтор көп жумушту жасап калат. Бирок адам баягы жумушсуз калбай, өзүнүн акылын ошол эле роботторго киргизип, роботтор аркылуу ишти жасап калат. А роботтор болсо алардын мындай жемиштүүлүгү жогорураак да адамдыгыныкынан. Ишке жөндөмдүгү жогорураак, чарчабайт, уктабайт, тамак ичпейт. Бир гана батареяны сайдың, атомдук батареяны коштуң, иштеп кетти да, кетти. Бир нече көлөмдөгү товарды жасады, бир нече иштер жумуштар жасады. Ошонун аркасы менен көп жумуштар жасалып калат. Мындай ачкадан өлүп, жакырчылыктан өлүп, ушундай нерселерге
мындай кандайдыр бир керек эмес болуп калат да, ошондой нерсеге баруу керек эмес болуп калат, жакырчылык жеңилет. Ушул абал технокоммунизм деп аталат. Google'дун мисалы үчүн техникалык директору Рэй Курцвейл деген бар, ал деген ушуларды мындай айтып жүрөт да, мындай 40-жылдары бүт органдарды жасаганга 3D принтерден чыгарып алып кайра жаңыртканга мүмкүнчүлүк пайда болот. 100-жылдары роботтор бүт ишти жасай баштайт. 100-жылдан баштап баягы ошол жасалма интеллект адамдын жашоосунун тагдырын чечип калат. Андан ары 2100-жылы ушул адамдар трансгуманист болуп кетет, роботтор менен биригип кетет деген ушундай алдын ала алуулары интернетте жүрөт. Ал дагы англис тилинде жүрөт, орус тилинде бар, кыргыз тилинде которгон жокпу биздин контент жасоочулар, билбейм, бирок кыргызча таба элекмин. Рэй Курцвейл ошентип келечекте айтып атат да. Демек акырындан технокоммунизмге өтөт жер жүзү бар. Бирок ошол эле технокоммунизм жалпы эң негизги капитализмдин мындай кандайдыр бир эрежелерине кала берет да. Ошондой эле келечекте сен иштешиң керек болот, кандайдыр бир жаңы идеяларды тап, инновациялар жасашың керек болот. Же болбосо, эгерде жерде мисалы үчүн конкуренция чоң болуп, роботтор сен жумушуңду алып салса, сен иштей албай калсаң, өзүң жашооңдун маңызын, маанисин таба албай калсаң, анда космоско кетесиң да. Аяка кандайдыр бир баягы космикалык кораблдын компьютерине өзүңдүн акыл эсиңди, жаныңды киргизип, жүктөп, анан өзүң корабль болуп калып кетесиң да космоско. Же болбосо адам сакталам десем, ошол адам боюнча экосистеманы куруп, ар кандай мындай шарларды космостун ичинде куруп, шарларга жашайсың да. Ушундай жол күтөт бизди. Ошончо кызыктуу нерсе, көп нерсе алдыда турат. Ошондо кыргыздар биринчи болсо жакшы болот эле. Кыргыздардын идеологиясы, кыргыздардын негизи националдык максаты ушул болуш керек. Биздин улуттук максатыбыз ушул болуш керек. Биз деген ушул инновацияларда биринчилерден болушубуз керек да. Инновациялардын аркасынан эмес, инновацияларды колдонуучулар эмес, инновацияларды жасагандардын арасында болушубуз керек. Бул биздин улуттук миссиябыз, улуттук идеябыз.